Азыр Нурлан мырза көтөргөн маселе бул концептуалдуу маселе. Биздин укугубуз жок, баа бере албайм деп чыгып кетиши ал туура эмес. Алар кыргыз мамлекетинин атынан отурат ушул жерде. Кечээ биз мамлекеттик думага жасаган сапарыбыздагы көтөрүлгөн маселенин 70-80% ошол азаматтар чечсе болмок отуруп. Бирок алар чечпей атат. Алардын үнү да угулбайт. Азыр арттырууну көзөмөлдөшү суранам. Эске алабыз, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Адахам Кимсанбаевичте. Рахмат. Азыр Нурлан мырза көтөргөн маселе бул концептуалдуу маселе. Биздин укугубуз жок, баа бере албайм деп чыгып кетиши ал туура эмес. Алар кыргыз мамлекетинин атынан отурат ушул жерде. Кечээ биз мамлекеттик думага жасаган сапарыбыздагы көтөрүлгөн маселенин 70-80% ошол азаматтар чечсе болмок отуруп. Бирок алар чечпей атат. Алардын үнү да угулбайт. Керемет айлыктарды алышат экен дейт, бирок биздин өлкөгө кандай пайдасы бар деген маселе туулуп атат. Эмне пайда табабыз биз эгер алар биздин улуттук кызыкчылыкты коргой албаса, биздин жарандардын убактылуу ошол жерде түзүлгөн бир маселелерин чече албаса, эмне максатта? Алардын мындай бир аткаруу милдеттери жөнүндө кабарыңыз барбы сиздин? Эмне милдет аткарышат? Бар, мисалы ар бир министрдин өзүнүн направлениясы бар. Маматканов бул деген бажы сферасын көзөмөлдөйт. Асанбеков болсо инфраструктура сферасын көзөмөлдөйт. Бул Баракелде, бажы маселесин караса, ээктин келишими боюнча биздин Кыргызстандан караколдон чыгабы, нарындан чыгабы, лейлектен чыгабы, жашылча жемиштердин баары Калининградка чейин токтоосуз өтүшү керек. Келишим ошондой. Бирок бизде 100 миңдеген тонна жашылча жемиштер Москвага барып кайра кайтып атат, Россиянын чегинен. Же Мамыткановдун же Темирбеков дедиңерби? Же Асанбековдун экөөнүн үнү чыктыбы ушул маселе боюнча? Эмне үчүн баягы милдеттемелер аткарылбай атат? Ошол уюмга мүчө болбогон биздин кошуна мамлекеттердин жашылча жемиштери дагы токтоосуз түрдө өтөт. Товар обороты дагы 7 миллиард долларга чейин кетип баратат. А биз ошол уюмдун мүчөсүбүз, толук кандуу пайдалана албай, биздин дыйкандардын бүтүндөй өстүргөн жер жемиштери чек арадан өтпөй кайра кайтып келатат. Сиздер ошол эки азаматты чакырып алып, экөө тең могул жерде аябай каттуу айтышат эле. Биз өлкө үчүн, эл үчүн, калк үчүн бардык нерсеге даярбыз деп. Мына кеткенден бери канча убакыт өттү, үнү чыкпайт го такыр. Департаменттин директорлорун айтпай эле коелу. Бул келишим стандарттык келишим, муну колдойбуз, маселе жок. Өзгөртүү, түзөтүү киргизе да албайбыз. Бул жөн эле баягы формализм. Толук формализм. Бирок ушул келишимдин ичинде, келишимден чыкпай, келишимдин алкагында жанагы Нурлан мырза көтөргөн маселени чакырып алып келип, ордуна коюп коюшуңар керек. Же бар бол, же жок бол деген маселени коюш керек. Эт менен челдин ортосунда жүрбө деген маселени коюш керек. Мен түшүнөм, сиз министрдин орун басары катарында баа бере албайсыз, бирок биз депутаттар элдин өкүлү катарында ушуну айтып коюшка милдеттүүбүз. Керекпи ички жөнгө салуучу механизмдерин сунуштагыла жогорку кеңеш кабыл алып берсе, маселе жок. Ушуну эске алып койсоңор, маселе жок. Сизди ушул жерден колдоп кетким келет. Абдан туура нерселерди айтып көтөрүп кеттиңиз. 26-27 майда бүт министрлер бизге Кыргызстанга келет. Өзүңөр билесиңер, биз бул жылы төрагалык милдетин аткарып жатабыз. Ошонун алкагында бизде чоң форум болот. Президенттердин катышуусу менен бүт министрлер келет. Биз Кудай буйрса, ошо силер депутаттар менен чогуу силерге мындай бир конференция уюштуруп бергенге рахмат. Мындай деп түшүндүрүшүңүз керек да сиз. 1 гектар жерди чөп чапса, bir çalgıcı жалдайт да. Bir çalgıcı çapkan жерди 15 орокчу чаптырасыңар да азырчы. Натыйжада эмне болот? Тамагын ким берет? Жалдаган киши. Бул жерде ким болот? Кыргызстандын жанагы биздин кесиптештер айтып аткан ишкерлер болот.
Bir çalgıçıga bir kese tamak berip, bir çaynek çay, bir nan beresiz. Kursağı toyot. А силер 15'ini алып келесиңер да азыр. 15'in багасыңар да аны. 15 кесе тамак, 15 чайнек чай, 15 нан. Жыйынтыгы баягы эле. Ошол эле жердин чөбү чабылды. Жалпы сөздөр менен жакшы колдонуп атасыңар да, элибизди коргошубуз керек, элибизди оңдошубуз керек деген сыяктуу. Могул кесиптештер абдан туура айтып атат. Ошол элди багып аткан ишкерлер. Bir ишкердин üstüne 15 көзөмөлчүнү мингизип коюп атасыңар да желкесинен. Биз билебиз көзөмөлчүлөр кандай көзөмөл жасаган. Бирөө келет, өрт өчүргүчү келет, экинчиси келет, жанакы архитектурадан келет, үчүнчүсү келет, санэпидстанциядан келет. Ишкерди bir айда bir текшерүү жүргөн болсо дагы силердин долбооруңар менен 15 ай текшерүүдөн башы чыкпайт. Качан иштейт алар? Адамхан Кесабаевич, вы правы, что 15 служб сейчас будут проверять бизнес. Но я хотел бы отметить, в недалеком будущем их было больше 40. Но эми ошондой силер ошого сылтоо жасай бересиңер да, 40тан биз 15ке түшүрдүк деп. Андай болбойт. Эми караңыз, шашпаңыз. Сейчас я договорю, да, вот. Элдар мырза, шашпаңыз. Мен өткөндө айттым эле, өтө келечектүү жигит экенсиз. Кайдан үйрөнүп алдыңыз ошону деп. Сиз абдан туура айтып атасыз деп туруп эле жайлай берет экенсиңер да. Ушу сизди бекер жибербейт бул жака. Жана Нуржигит мырза айткандай, жөн эле кишини уктатып коюп атасыз бул жакта. Адыгабыз уктатпай эле. Бул функциялар, бул мыйзамда жазылган функциялар, бул жаңы функция болсо бир жөн. Бул уже силер депутаттар бизге кабыл алып берген мыйзамдар. Биз бул мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Ошол мыйзамды дагы окубай туруп, сизге окшогон бирөө келип уктатып кеткен дагы депутаттар кнопканы басып берген да. Жок, бул деген эми шашпаң. Болгон окуя да. Болгон окуя. Мен дагы айтып атам ушу. Ошон үчүн ар бир статьяны окушубуз керек деп айтып атканым, ошондон улам айтып атам. Эми экотех инспекцияны жоготтурдуңар, жойдуңар, бүттү. Эми биринчи жумушту жасап алып туруп, эми сиздер бизди ошону мыйзамдаштырып бергиле деп келип атасыңар. Ошону жоёрдун алдында келиш керек эле. Кандай дейсиңер? Эл жакчылары, мындай кылсак кандай болот дегендей болуп. Азыр биз муну колдоп бере турган болсок, мен кесиптештерим абдан туура айтып атат. Эртеңден баштап жогорку кеңештин дарегине аябагандай көп кат жаайт. Эмне кылып койдуңар дегендей. Ошондуктан жанакы жоюп жиберген ишканаңарды биз 15 көзөмөлчүнү койгонго караганда кечирип койгула, биз туура эмес жоюп салыптырбыз, шашып кетиптирбиз дегендей кылып кайрадан ордуна алып келип койсоңор, менимче максатка ылайык болот. Биз канчалык айтпагыла мындай көзөмөлчүлөрдү көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Көбөйтүшөбүз деген болсо, баарын жоопкерчиликке алган өкмөт бар. Ошол өкмөт өз башы менен жооп берип, өз башы менен ишти кыла бериш керек. Жогорку кеңештин мындай иштерге тиешеси болбогону жакшы. Рахмат. Рахмат. Сунушта бул жерде сиз айтып атасыз, эч ким токтоткула, ишкерлерди текшерүүнү токтоткула деген нерсе жок. Бул жерде ошо сиз айтып аткан мындай кыскартып, бир начальник кылып алып келгиле, бир 5-6 структураны бириктирип. Азыр бул жерде баарысы чоң да. Жок, возможность жок болуп атпайбы такой структура? Кандай жок? Мурда иштеп эле келген го. Жоюлуп кетти да структура. Ошол жактагы сотрудниктер каякта азыр экотех инспекциянын? Жоюлуп кетти, бүт министерстволорго кетип калды деп атпайбызбы? Анан кийин азыр буну кабыл албасак, эч ким текшере албайт да. Прокуратурана өткөндө дагы бир заправка боюнча совещание болду эле, барып предписанияны карап берип текшергиле. У нас, говорю, контролирующие органы не утверждены, мы не можем дать. У меня компьютер. Ушул нерсе, эгерде ушул нерсе кабыл ала турган болсо, өзүңөргө эле муш болот. Ушул нерсе, нараазычылык көп болот. Макул, текшериш керек бардыгын, мыйзамдуулук сакташ керек. Бирок мындай сокращенный вариант кылып алып келгиле, мүмкүнчүлүк бар да, буга чейин болуп келген го. Жок, ошо айтпайм, неэффективно болгону үчүн азыр кайра ажыраттык. Дагы мына бир жарым жыл, бир жыл көрөлү да. Если ошол неэффективно болсо, обратно в другой механизм найдем. Мы проходили же этот этап, когда в одном госоргане было. Уважаемые депутаты, здесь нету новых функций, нету. Новых госорганов, ничего нету. Да? Урматтуу депутаттар, тартип менен этели. Мен сөз көбөйүп кетти окшойт. Мен бул